Устаканага баш баккандай эле жыгач буюмдарына көзүбүз түштү. Мына бул чакан устаканада иштеген 75 жаштагы Курманбек Исаев сүрөтчү. Бул устаканада таң азан кечке чейин иш бүтпөйт. Курманбек Исаев Советтер Союзу тарай элек мезгилде конструктор болуп эмгектенчү. Анын жыгач буюмдарын даярдоо жана ага болгон кызыгуусу жарым кыл мурун эле пайда болгонун айтат. Жери Союз нуагы 80-жылдар анан генеральный конструкторубуз бар эле да. Ошол киши ушундай бир улуттук сувенир кесип бербейсиңерби деп Союзга көп чыгар эле да командировкага. Анан кийин ушундай мондай маскаларды кесип берип баштасак, ал киши аябай жактырып калды. Анан кийин дагы деп көп кестирип Союз боюнча таратып атты, ошо барган жерлерине белекке берип, анан кийин бизге ушундай тапсырмаларды берчү. Союз тарап жумушсуздук күчөгөн мезгилде Курманбек устанын өнөрү киреше да алып келе баштаган. Перестройка башталды. Чоң иштеген бирөөбүз Германияга барып, ошол жака кетем деп, анан ушундай улуттук премияны кесип бербейсиң дегенден дагы ушундай бир маскалардан кесип берсем, жана албай койду, жактырбай. ЦУМга бардым. Ал жерде ушундай сувенир саткан жерине барсам, кыздар жактырып алышты, сатып берели деп. Курманбек Исаевдин жубайы Калипа Усенова да кесиби боюнча сүрөтчү. Жубайлар Союз убагында Кант шаарынын маданият бөлүмүнүн көркөм устаканасында саясатчылардын портреттерин, майрамдарга, парадтарга плакаттарды тартып эмгектенишкен. Бул чыгармачыл үй-бүлөнүн таланты балдарга да берилип, Сүрөтчүлөр академиясын аяктаган улуу баласы дизайнер болуп иштейт. Ошолордо 15 жигит иштечи, эркектер. Арасында мен жалгыз аял, себеби мурун ошо сүрөт көркөм окуу жайына аялдар аз барчы. Андан кийин Союз урады, мастерской жабылды, көбүбүз жумушу жок калдык. Мектепке бардым. Мектептен уже тиги сүрөт көркөм өнөр боюнча жана чийүү боюнча сабак бере баштадым. Анан бош болгон учурда экөөбүз көбүнчө баягы табитибиз өзү мындай жаратылыштын кооз жерлерин тартып турат. Баягы экөөбүздөн сүрөтчү болгондон кийин кооз жерлерди көрүп, саякаттаганды жакшы көрөбүз. Өзүбүзчө отуруп алып машина менен ар кайсы Кыргызстандын кооз жерлерин көп эле барып келгенге аракет кылабыз. Былтыр Таш-Рабатка бардык, андан чыгып Соң көлдү көрдүк. Экөөбүз ар кайсы жерге токтоп, кооз жерлерге сүрөткө түшүп, кооз жерлерди көрүп, Чычканга бардык, Талас жерине бардык, көлдү бир сыйра айланып келдик. Ошону менен бирге биз жөн эле жүрбөй, жанакы кооз жыгачтарды мындай тартканга, кескен ыңгайлуу болгон агындылар болуп калат суунун жээгинде. Анан ошолорду издейбиз. Мисалы, моо сыяктанган мына бул ушу тамырларды таап алганбыз суунун жээгинен. Мына моону да бул турналар. Булар да ошо суунун жээгинен таап алган жыгачтар. Ошондук момундай кылып өзүбүз кооздоп кесип, моону да ошондой тапканбыз суунун жээктеринен. Мынакей моолда татынакай бир өзүнчө жатыптыр, ичинде багы ичи чыйрып калыптыр, сырты калыптыр. Мунун ичин оюп таштап, момундай өзүнчө бир кооз нерсени жасап койдук. Бул уникалдуу чыгармачыл жубайлардын бири-бирине айкалышып, сөздөрүн толуктап, эргүү менен жасаган эмгектерин көрсөтүп жатканына күбө болууга кызыккандар да бар. Азыр уста кесиптештери уюштуруп жаткан көргөзмөгө даярданып жаткан мезгили. Ошентип жыгачка экинчи өмүр берген Курманбек уста өз мээнети, эмгеги менен чыгармачылыгын алдыга жылдырып келет. Ал муну менен кыргыз улуттук колорити, маданияттын дүйнө жүзүнө тааныштырууну каалайт.